Жогорку сот Сапар Исаковду камакта калтырды. Сапар Исаков кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Жогорку сот мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун баш коргоо чарасын карап, райондук соттун аны тергөө аяктанганга чейин камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырды. Сот отуруму жабык эшик артында өттү. Жогорку соттун имаратына Сапар Исаковдун 20-30га жакын жактоочусу келди. Алар колдоруна Сапар Исаковдун күнөөлүү экенине ишенбейбиз. Жаштар Сапар Исаков менен Сапар Исаковду кое бергиле, адилеттүүлүккө ишенебиз деген транспаранттарды кармап алышкан. Эске салсак, 2018-жылы 5-июнда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 1-май райондук соттун чечими менен тергөө амалдары аяктанганга чейин камакка алынган. Ал кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча айыпталууда. Исаковдун жактоочулары анын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча Бишкек шаардык сотуна кайрылып, ал 1-инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин тараткан расмий билдирүүсүнө ылайык, Сапар Исаков 2013-жылы президенттик аппарат жетекчисинин орун басары рангында тышкы саясат бөлүм жетекчиси кызматында турган кезде Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоорун ишке ашырууда өзүнүн саясий абалын пайдаланган. Ал адамдардын бир тобу менен алдын ала белгиленген иш-аракеттер аркылуу подрядчыны тандоо сынагында чет элдик компаниянын кызыкчылыктарын колдогон. Натыйжада мамлекеттик жана коомдук кызыкчылыктарга ири көлөмдөгү чыгым келтирилген. Улан Эгизбаевдин денесинде шектүү тактар болгонбу? ИИМдин жообу. Бүгүн ИИМдин 6 айлык ишмердигинин жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын өттү. Ысык көлдө каза болгон Азаттыктын журналисти Улан Эгизбаевдин денесинен шектүү тактар табылган жок. Бул туурасында ИИМдин криминалдык милиция кызматынын башчысы Нурбек Абдиев билдирди. ИИМдин 6 айлык ишмердигинин жыйынтыгы боюнча маалымат жыйын учурунда Улан Эгизбаевдин денесинде шектүү тактар болгонбу деген суроо узатылды. Абдиев 23-жылда жасалган экспертизанын жыйынтыгы Эгизбаевдин өпкөсүнө суу кетип каза болгонун көрсөткөнүн маалымдады. Анын денесинен күч колдонулган тактар табылган жок, деди криминалдык милиция кызматынын башчысы. Ошондой эле ал окуя болгон жердин айланасындагы видео байкоолордун баары чогултулуп, күбөлөрдүн көрсөтмө алынганын кошумчалады. Мындан сырткары мурдараак журналистке келген бош каттагы тергөөдө текшерилери айтылды. 22-жылда Ысык көлдөгү Акын пансионатынын аймагында журналист Улан Эгизбаев сууга чөгүп каза болгон. Маалымат булагы Спутник KG сайты.